Эми ушул илим ушундай шарапаттуу, өтө зарыл болгондуктан биздин Куран сүннөттө дагы илимге көп көңүл бурулуп, илимдин көптөгөн артыкчылыктары келген. Мына ошол илимдин артыкчылыктарынын бири эң биринчи эле биздин негизги бул дүйнөдөгү баягы көксөгөн максатыбыз болгон бейишке алып бара турган жол илим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү Муслимде келген хадисте айтат: ким илим талап кылып чыккан болсо, ошол жол аркылуу Аллах субхана таала аны бара турган жерин, бейишке бара турган жолун ошол илим жолу аркылуу жеңил кылып коет деген. Демек, илим алып аткан адам сүйүнүш керек. Мен ошо бейиштин жолуна түшкөн турбаймынбы? Аллах субхана таала мусулмандарга даярдаган бейиштин жолуна түшүндүм деп, ошонун сообун элестетип, ошого даярданып, жана Аллах субхана тааланын берекесинен, жакшылыгынан үмүт кылыш керек. Бул эң биринчи артыкчылык. Экинчи артыкчылыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ыйык хадисинде айтат, бул дагы Бухари, Муслимде риваят кылган хадисте айтат: эгерде Аллах субхана таала кайсы пендеге жакшылык каалаган болсо, ага диндеги фикти үйрөтөт, мындайча айтканда илимди үйрөтөт. Фик деген эмне? Фиктин жалпы мааниси кайсы илим ушу амал менен биргеликте алынган болсо, ошону фик деп айтат. Мындайча айтканда адам баласы үйрөнүп илимди, ошого амал кылса, ошол эле убакытта ошону фик деп айтат да. Жөн эле баягы маалымат чогултуп коюу максатында эмес. Мына ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: кимге Аллах субхана таала жакшылык каалаган болсо, ага диндеги илимди үйрөтөт деп атат. Кээ бир алымдар айткандай, мунун тескери мааниси эмне болот? Эгерде кимге жакшылык каалабаса, демек Аллах субхана таала ага дин илимин үйрөтпөйт. Мындайча айтканда, ошондой адамдар чоң деген жакшылыктан кур калып атат. Аллах субхана таала кимди ушул жолго салган болсо, чоң даражага, чоң ийгиликке жетишип атат. Ошондуктан адам баласы эмне? Ошол нерсеге кубанып сүйүнүш керек. Үчүнчү артыкчылыгы, ким ушул илим жолуна түшкөн болсо, Аллах субхана таала ошол адамдын даражасын көтөрөт. Алла таала Куранда айткандай: силердин араңардагы ыйман келтиргендердин жана илим берилгендердин даражасын көтөрөт деп атат. Демек, жөнөкөй адамга караганда илимдүүлөрдүн даражасы чоң. Бул Куранда ачык тастыкталган, жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде, Абу Дарда риваят кылган, Тирмизи, Абу Дауд деген хадисте айтат: алымдардын артыкчылыгы баягы айлуу түндөгү айга окшош, башка жылдыздарга караганда баягы жарык болгон айга окшош деп атат. Анткени барыбыз эле билебиз, түн ичинде ай жарык болуп көрүнгөн кезде жылдыздарга караганда таасири күчтүү болуп, жердин баарына жарыкты тийгизип турат. Ошондой эле алымдардын дагы пайдасы, алар келтирген элге жеткирген дааватынын нуру дагы ушул айдын нуру сыяктуу болуп элдерге жетип турат. Андан кийинки артыкчылыгы бул ошол илим жолуна түшкөн адам үчүн бардык нерселер кечирим сурайт. Мына баарыбызга белгилүү болгондой, Аллах субхана таала канча деген махлуктар жараткан. Биздин баягы акылыбыз жетпеген, биз санап бүтө албаган канча деген махлуктар бар мына. Ошонун баары тең ошол адамга ырайымтелеп Алла Тааладан кечирим сурайт да. Керек болсо, суудагы балыктагы. Мына ушул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу жанагы биз жогоруда айткан хадисте риваят кылып айтып кеткен. Анан баягы дин жолуна түшкөн адамга бардык махлуктар ушинтип кечирим сурап турган болсо, демек ал адам баскан турган сайын, илим жолунда жүргөн сайын канча деген соопко, ийгиликтерге жетип атат. Андан кийинки артыкчылыгы, мына илим жолуна түшкөн адам бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мураскору. Мына бардык эле адамдар жашоодо бирөөгө мураскор болот. Өзүнүн ата-энесине, балким же туугандарына, ошолордон калтырып кеткен, таштап кеткен дүйнөлөрүн кийинки ошо урпактары ээлеп, аларга мураскор болот да. Бирок бул дүйнө маселеси. Пайгамбардын мураскорлору булар алымдар. Алар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир акча же байлык мурас алып калышкан жок. Алар илимий мурасты алып калып атышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча деген осуятын, Куранга берген түшүндүрмөлөрүн, ушунун баарын алып, баягы чыныгы мураска ээ болуп атат да. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана жогорку хадисте айтканда, бул алымдар пайгамбарлардын мураскору деген да. Мына бул дагы өтө чоң артыкчылык, өтө чоң даража. Андан кийинки артыкчылык, эгерде ким ушул илим жолуна түшүп, илимди үйрөнгөн болсо,
ошол илимдүүлөрдүн жүрөгүнө Аллах субхана тааланын улуктугу, анын кудуреттүүлүгү тез орноп, ошонун баасын, ошонун маанисин жакшы түшүнүшөт алымдар. Башка жөн адамга караганда. Анткени алар Алла Тааладан корккондо, Алла Таалага таквачылык кылганда, Алла Таалага сыйынганда ошо илимдин негизинде сыйынышат. Илимдин негизинде Алла Тааладан коркот. Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама". Чындыгында Аллах субхана тааладан корко тургандар булар, чын жолсо Алла Тааладан чыныгы корко тургандар булар аалымдар деген да. Эмне себептен аалымдарды айырмалап айтып атат. Башка деле карапайым жөнөкөй адамдар деле бар. Бирок алар деле коркот, Алла Таалага сыйынышат, ибадат кылышат. Бирок аалымдардыкындай болбойт. Анткени чыныгы аалымдар ошо Аллах субхана тааланын кудуретин, улуктугун илимий жүзүндө таанып, окуп билип, анан ошого жараша ибадат кылышып, таквачылык кылат да. Бул дагы мына аалымдардын чоң артыкчылыгы. Андан кийинки дагы илимдин артыкчылыгы, албетте илим алган адам менен илимсиз адам эч качан тең болбойт. Алла Таала Куранда айтканда: "Илимдүүлөр менен илимсиздер тең болобу?" деп Алла Таала айтат. Албетте тең болбойт. Ошондуктан ким илим алган болсо, илим жолуна чүп шариятты үйрөнгөн болсо, анда ал жанагындай наадандыктын, илимсиздиктин кулчулугунан кутулат. Мындайча айтканда, илимсиз адамдар илими жок болуп, ар кимдин жетегине кирип, ибадат кылышса дагы, жетеги эле дин маселелерин, дин жөрөлгөлөрүн аткарып, өкүмдөрүн аткарууда илими жок ошого аралашкан болсо, ал бирөөнүн баягы илимий кулчулугуна дуушар болот. Аларды динди туура эмес түшүнгөн, же динди туура эмес пайдаланган адамдар бат эле жетелеп кетип калат. Анткени алар эмне кылып атышат? Илимсиз бул нерсеге аралашып атышат. Аларды тез гана алдап коет. Ошондой адамдар. Булардын көптөгөн мисалдары бар. Буларды иншалла азыр мисалдап четинен айтып беребиз.